Кырымтөбөл Камчы Көлбаевдин 60-тан ашуун унаасы конфискацияланды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында унаалар анын үйүнөн, кеңселеринен жана жер төлөөлөрүнөн алынат. Камчы Көлбаевдин 70 унаасы конфискация болгон деген экен. Бүгүнкү учурда 6осу немеде турат да, сатылууда турат да. Ошонун калган машиналар эмне болот деген суроо болуп турат да. Ерлан Канчурович, Камчы Көлбаевдин туура бир 60тан ашык унаасы алынды азыр. Так, ошонун 6осу уже юридикалык жагынан бар документтер такталып, көчүмүздү өткүзүп берилди, көчүмүздү аны сатып даярдап атышат. Көчүмүздү азыр 14 өткүзүп берилди. Ал калганын дагы чыгарат. Калган көптөгөн машиналары биз үйүнөн алып чыгып атабыз, офистерден алып чыгып атабыз, подвалдардан алып чыгып атабыз, жанагы пансионаттардан алып келип атабыз. Кээ бирлеринин документтери жок.